Кыргыз эл акыны Омор Султанов агайыбыз менен коштошуп отурабыз. Акын 1935 жылы Ысык-Көл областындагы Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан поэзия аламына, поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өмүрүнүн өткөнгө чейин уникалдуу ыр конвейери токтогон жок. Акын өмүрүндө 13 ыр жыйнагын, 3 проза китебин, 1 көлөмдүү романын, 7 котормо жыйнагын кыргызга чоң мурас катары калтырып кетти. Акындын ырлары орус, немис, англис, француз, испан тилдерине которулуп, Айтматов ааламды проза менен таң калдырса, Омор Султанов поэзия менен ааламды кыргыз дүйнөсүн аралатты. Лермонтовду, Пушкинди, Гамзатовду которуп, эң жогорку деңгээлде чыгармаларын бизге тартуулады. Эмгек жолун алгачкы Ала Тоо журналынан баштап, андан кийин Эл аралык жазуучулар союзунун тең төрагасы болуп, Алыкул Осмонов адабий бирикмесинин жетекчиси, Ысык-Көл эл аралык коомдук бирикмесинин президенти, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп, бир канча абройлуу кызматтарды натыйжалуу эмгектенди. Омор Султанов агабыз бүтүндөй журттун мактанычы, бүтүндөй журттун сыймыгы. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн арабыздан кетип отурат. Омор Султанов агабызды акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялайм. Жана алгачкы сөздү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Сапарбек уулуна беребиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун көңүл айтуусун окуп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу агайын туугайындар, адабият, маданият, кино жана театр искусствосунун өкүлдөрү, мекендештер жана замандаштар, үстүбүздөгү жыл өзгөчө чыгармачыл инсандар үчүн оор жыл болду. Быйыл канчалаган залкар жана белгилүү таланттарыбыздан ажырадык. Мына бүгүндө кыргыз элинин чыгаан таланты, адабият, театр жана кино искусствосунун ажарын ачкан, чыгармачылык руханий туу дөөлөт алып келген кыргыз адабият өнөрүнүн корифейлеринин бири сүйүктүү агабыз Омор Султанов агайыбыздан ажырап, аргасастан коштошуу үчүн акыркы сапарга узатуу зыйнатына чогулуп отурабыз. Бул кыргыз эл үчүн, өзгөчө кыргыз адабияты жана маданияты, көркөм өнөрү үчүн оорду толгус чоң жоготуу. Омор агабыздын оорду кыргыз маданияты менен адабиятында ары салмактуу, ары басымдуу, окурмандар менен угармандарга жараткан ажарлуу ыр түрмөктөрү, кино сценарийлери менен гана чектелбестен аталык камкордугу, чындыкты сүйлөгөн реалдуулугу, адептүүлүгү, нукура насаттуу асыл кептери менен элдин жүрөгүнөн түнөк таап, ооз орунан түшпөй келчү эле кыргыз маданияты жана адабияты өтө оор жоготууга учурады. 3 апрелде 86 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл акыны 2 Манас орденинин ээси Омор Султанов дүйнөдөн кайтты. Кыргыз Республикасынын эл акыны Омор Султанов Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылында 1935 жылы 6 ноябрда туулган. 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, Ала Тоо журналында эмгек жолун баштаган. 71 жылы Кыргыз жазуучулар союзунун башкармасынын 2-чи катчысы, СССР жазуучулар союзунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү, Алыкул Осмонов атындагы адабий бирикменин жетекчиси болгон. 80-86 жылдары Кыргыз жазуучулар союзунун катчысы жана Кыргызстан коммунисттеринин 13-чү съездинде борбордук комитеттин мүчөлүгүнө шайланган. 2007-2009 жылдары Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы болуп иштеген. Ал жаңы Ала Тоо журналынын негиздегендеринин бири болгон. 20-кылымдын соңундагы кыргыз поэзиясындагы жаңа агымдын өкүлү болгон Омор Султановдун чыгармалары
макалалары 53 жылдан баштап жарык көрө баштаган. Birinci yıllar jınagı Too Kündörü degen at menen 61 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган Төкпө, жазуучу, Аккуулар конгон айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Кыргыз прозасында мурда болбогон курч акыялы жанрдагы «Пираты по неволе», «Остров дракона», «Таинственный всадник», «Весть из того света» деген романдардын сериясын орус тилинде жазып, немес жазуучусу Лео Герман менен биргеликте жарыкка чыгарган. Омар Султановдун чыгармалары орус, англис, немес, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка тилдерге которулган. Ал Александр Пушкин, Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриэла Мистрал, Гамзатов, Драч, Мишелайц сыяктуу акындардын чыгармаларын кыргыз тилинде которуп, коомчулукка тартуулаган. 86-жылы эл аралык Ысык-Көл коргоо фондун түзүп, анын президенти болгон. 2003 жылдан бери Кыргызстандын чет өлкөлөр менен достук жана кызматташтык бирлигинин вице-президенти, Кыргызстан Тажик достук коомунун президенти, Москвадагы эл аралык жазуучулар союзунун тең төрөгөсү болуп шайланган. Белгилүү жазуучунун Тоо күндөрү, Жылдыздуу түндөр, Аэропадарама, 30 станция, Улуу дайра, Көз ирмем, Аралдар арасында, Чарчоонун жүзүнчөрү, Адамдын турмушу, Ашуу төр жана Жан берили сүйүүгө деген сындуу китептери жарык көргөн. Мамлекет тарабынан эмгеги жогору бааланып, 1985 жылы Кыргыз СССРдин Жогорку Советтин ардак грамотасы, 92 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны, 95 жылы Манас эпосуна 1000 жыл медали менен белгиленген. Эл аралык руханият сыйлыгынын ээси, 2 жана 3 даражадагы Манас ордени, Казакстандын президенти жарлыгы менен Астана аттуу алтын медаль менен сыйланган. 2007 жылы Женевадагы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун алтын медалына татыктуу болгон. 2008 жылы Россиянын Ломоносов атындагы достук ордендери менен сыйланып, Россиянын коомдук тартипти сактоо жана коргонуу академиясынын академиги болгон. 78 жылы Норильск, 79 жылы Южно-Сахалинск, 77 жылы Киров шаарларынын, 89 жылы АКШнын Түндүк Каролина штатынын борбору Шарлотта шаарынын жана Астана шаарынын ардактуу атуулу болгон. Мекенди сүйүүнүн, ардактоонун жана мекенге кызмат кылуунун бийик үлгүсү болгон интеллектуалдык деңгээлинин бийиктиги, масштабы менен Кыргызды дүйнөгө татыктуу тааныта алган, идеяга бай, көп кырдуу талант, Кыргыз адабиятында болуп көрбөгөндөй жаңылыктарды алып келген Омар Султановдун адамдык парасаты жана жогорку адамгерчилиги жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Элеси Кыргызстан элинин замандаштарынын жана жакын саналашан ар дайым жүрөгүндө түбөлүккө сакталып калмакчы. Чын жүрөгүмдөн үй бүлөсү менен аза кайгысын тең бөлүшүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Кош болуңуз агай. Жаныңыз жаннаттан, дайым бизди жүрөктөн терең орун алган агабыз катары эсибизде каласыз. Өзүңүз айткандай, жорозолдоруш менен кубанганда дагы, сүйүнгөндө дагы ой кашайгырдыкы деп тамашалап койчу элеңиз. Мына журтуңуз кашайып, сизди аркы дүйнөгө, чын дүйнөгө uzatып жатабыз. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мирлан Самойкожого берилет. Бүгүн бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн түндүгүндөгү жанып турган чолпон жылдызы өчтү десек болот. Акындын аныгы, адамдын асылы, сүйүүнүн султаны менен коштошуп атабыз. Омар агай Орошон ойдун кайбары кыргыз поэзиясынын байрагы болчу. Бүгүн ошол кыргыз поэзиясындагы
бүтүндөй сөз каймагын, драматургиясын, сөздүн калемпирин, мурчун, кылычтын кырындагы мизин бүгүн акыркы сапарга узатып аткан учурубуз. Омар агай, сиз кыргыз поэзиясынын жана кыргыздардын эле эмес, бүтүндөй дүйнө элинин кыргыз поэзиясынын тилиндеги негизги мөөрү болчусуз. Демек, сиздин жазган саптарыңыз, сиздин ырларыңыз, сиздин айткан кептериңиз ар бир кыргыздын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Сиздин калтырып кеткен китептериңиз ар бир кыргыздын китеп текчесинде эмес, жүрөк текчесинде сакталат. Кошуңуз, Омар агай. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Арстан Малиевке берилет. Кымбаттуу айымдар жана мырзалар, урматтуу кыргыз эли, бүгүн кыргыз элибиз чоң жоготуун учурунда турат. Умар Султановду айтсак эки сөз менен, бул биздин кыргыздын Пушкини, кыргыз адабиятынын Лермонтову, кыргыз адабиятынын Есенини десек жаңылбайбыз. Себеби андан салган салымы абдан зор. Мен айтсам, ошол бүгүн учурдан пайдаланып, Умар Султановдун чыгармачылыгын мектептерге, анан ошо адабият вуздарга бериш керек деп ойлойм. Ошол биздин буга болгон салымыбыз болот. Ошол бүгүн биздин Омар агабыздын кылган жумушу бааланат деп ойлойм. Умар Султановду эч качан унутпайбыз, биздин жүрөгүбүздө ар дайым болот. 19 жылдан бери биз чогуу иштештик эле чет өлкөлөр менен достук жана кызматташтык бирлигинде. Ошол жерде 51 мамлекет менен бизде байланыш бар. Ар бир ушул делегация тозгондо Омар агабыз өзүбүздүн кыргыз элин адабиятын, маданиятын улуу көтөрүп көрсөтчү. Кош болобуз, Омар аба. Жаткан жерибиз жайлуу болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ысыкөл областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Сулайманов Алтынбек Турдубаевичке берилет. Урматтуу мекендештер, Залкар акыныбыздын акыркы сапарга узатуу зыйнатынын катышуучулары. Бүгүн кыргыз эли, кыргыз маданияты чоң орду толгус жоготууга учурап отурат. Омар Султанов бу дүйнө менен кайтыш болду деген суук кабарды укканда, жалпы кыргыз эли өзгөчө кичи мекени болгон Үсүккөл, Жетөгүзүттөр оор кабыл алды. Атабыздын кылган эмгектери, жазган ырлары жөнөкөй карапайым элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Өзгөчө Үсүккөлдү коргоо, Үсүккөлдү сактап калуу, экологиясын коргоо фондун жетектеп Үсүккөлгө чоң эмгек кылды. Атабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Орду Алла Таала бейиштен берсин. Топурагы торко болсун.
жараткан жакшы адамды ыйык ороз айында алат деген чын окшойт. Атабыздын ордун Алла Таала бейиштен берсин. Сөз Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нурлан Калбековго берилет. Аттуу агайын туугандар, Омар Султанов деген ысым. Омар Султанов деген инсан, личность. Бұл чыныгы адам катары, чыныгы акын катары өзүнүн көкүрөгүн, чыгармасыл көрөнгөсүн өз элине адабиятка ачып ак кызматын кылып берди. Акындар көп, жазуучулар көп, бирок өзүн ача албай калган, толук ачыла албай калган, көкүрөгүн, жан дүйнөсүн төгүлө албай калган акындар көп. Талант 1% талант болсо, калган 99% эмгек дегендей, ошол эмгектин натыйжасында өзүнүн талантын толук ачып берди десем жаңылышпайм. 60-жылдар біз баарыбыз Султанов айтып турган ошол адабияттын алтын күмүш доору, мына ошол азыркы СНГ мейкиндигине КМШ мамлекеттеринде не деген бир залкарларды берди. Биз айтып жүргөн ошол эле Гамзатовдор, ошол эле Мажелетистер, Межалайтистер, ошол эле Евтушенколар, Вознесенскийлер, мына ушул топ, жоон топ менен тең катар жүрдү. Айрым жерлерде алардан ашыкча айтууга болот. Эми Омар агабыз, мына биз азыркы биздин муун, менин муунум, биз Омар аганын небере шакирттерибиз. Андан кийин чебере шакирттери. Не деген аркасынан бир чоң бир мектепти түзүп кетти. Эмдигиче Омар Султановдун таасиринен чыга албаган акындарыбыз көп. Эмдигиче Омар Султановду туурап жүргөн акындарыбыз көп. Демек, бул улуу инсан, улуу личность кыргыз адабиятына өзүнүн өмүрүн, ак эмгегин, бүтүндөй өмүрүн арнап кетти. Бул киши акын катары жашады. Эч бир руханий системаларга, коомдук системаларга, коомдук саясий системаларга чейин баш ийген жок. Чыныгы акын, чыныгы инсан катары айтты. Анын чыгармаларын карап көрсөңөр, мейли сүйүү жазабы, мейли адамдын турмушубу, же болбосо 30 жылдан бери болуп келе жаткан жанагындай бир заманды жазабы, ал нукра атуулдук позициясынан тайбай акыйкатты гана ырдап турду. Эми эмне демекчимиз? Кыргыздарыбыз азыр соңку мезгилдерде залкарларыбызды четинен эле узатып баратабыз. Четинен эле узатып атабыз. 21-кылымда кыргыз адабияты, маданият искусствосу ушундай личностьтарды бере алабызбы? Ошондой бир саясат жүрөбү бизде? Мына ушул бизди ойлондурат. 21-кылымда биз Айтматовдай, Касымбековдай, Султановдай, Марбайжиевдей дүйнөнү дүңгүрөткөн инсандарды чыгара алабызбы? Мына ушул бизди ойлондурат. Омар ага, биз сизге ыраазыбыз. Siz bizge razı olunuz. Söz Қазақстан Жазуучулар Союзунун төрагасы, казак акыны, журналист, редактор, Қазақстанга эмгек сиңирген ишмер Улукбек Эздавлетке берилет. Assalamu alaikum, ардактуу агайын, кадырлы кыргыз эли. Биздин казакта бир сөз бар. Таудагы аркардын табанына тас батса, ойдагы аркардын мүйүзү сыркырайды дейт. Бул жерде тек кана тас батып отурган жок. Жүрөгүмүз сиздер менен бирге канжылап тур.
Омар Байке Алатаудың асқарындай, тіпті сол асқардың үстіндегі арқарындай бір арқыраған ақын еді. Шет елдерге шығарып, көрсетіп, міне нағыз қырғыздың азаматы деп көрсеткенде ешқашанда бір ұялмайтұғын қырғыз елінің тұлғасы келіскен нағыз қайраткер еді. Ақын ретінде де, азамат ретінде де, қай жағынан алғанда ол кісінің биіктігі көрініп тұратұғын. Сонау 80-ші жылдардың аяқ кезінен ортасынан бастап араластым ол кісімен, ағалы інілі болдым. Жүрген жүрісі, отырған отырыстың бәрін гүледі. Шыңғыс Айтматов ағамыздың бір сөзі менің жұмыс кабинетімде жазулы тұр. Ол мен үшін күн сайын, ең қиыны күн сайын адам болу деген сөз. Біздің Омар Байке сол қиындықты жеңген адам. Ол кісі күн сайын адам болған адам. Және мәңгілік адам болып қалды. Біздің қазақ елі сіздермен бірге қайғырып жатыр. Оны біз әлеуметтік желіден оқып көріп, біліп отырмыз. Сонау түрік дүниесінен Евразия жазушылар одағының төрағасы Якуб Бей Өмероғлы көңіл айтып, сәлем жолдап жатыр. Анау Мәскеуден халықаралық жазушылар одағының төрағасы Юрий Конопляников сәлем айтып, көңіл айтып жолдап жатыр. Біздің Қазақстаннан Олжас Сүлейменов өзінің досының қазасына күңіреніп, ол да сіздерге көңіл айтып жатыр. Кісі өлгенде өзінің көзі жұмылғанмен артында қалған елінің көзін ашып кетеді дейді. Омар ағамыз соңындағы елдің көзін ғана ашып емес, санасын оятып, жүрегін де ашып кетіп отыр. Ол кісі күллі түрік дүниесінің ұлы ақыны ретінде әдебиеттің тарихында қалады деп есептейміз. Омар аға, Омар Байке, қазағыңыз өзіңізбен бірге бақыл болыңыз, қош болыңыз. Сөз Қырғыз Республикасының ел жазушысы, ақын драматург, отырмочу Асан Жақшылықов беріледі. Қасиетті қырғыз халқы, біз бүгін сөз дүйнесінің шақының жан досу менен дене досының бөлінген учурунда көз алдыбызга ошол дене досунун созулуп жаткан учурунда жеренин койнуна узатуу үчүн чогулуп турабыз. Омар акын өмүр бою ушу кыргыз эли үчүн, кыргыз тили үчүн, кыргыздын келечеги үчүн жана башка элдер менен руханий жактан тең ата болуш үчүн жанын аябай иштеген биздин Шаа акыныбыз биз менен коштошуп турат. Өлүмдүн карамагына өтүп турат. Ажалдын аркасына кетип турат. Бу дүйнөдө өлүм деген чындык бар. Төрөлүүдөн акылдуу да, алдуу да, бүт байлыгын бөтөн көзгө көрсөтпөй ката билет кара жердин алдына. Бардык нерсе өсүп келип кыркылган, ага каршы тикебеттеп ким чыгат? Бирок сүйүү, акыл, эмгек,
тазалық, өлім жетпес биіктікке ұмтылады. Мына өмір, Омар Ақындың өмірі, ошол сүйүүнүн даңазасын арттырам деп, ақылдың даңазасын арттырам деп, өмір бойы ағам кегін қылып, ошол өлім жетпес биіктікке ұмтылып жүріп, өлбөстікке кетіп жатат деп мен түшүнөм. Арты кайрылуу болсун, жаратканын бейишин берсин. Омар Акын менен биз катарлаш иштедик. Айтматовдун Жазуучулар Союзундагы секретариатында иштедик. Көптөгөн эсир Жазуучулар Союзунун пленум съездерине бардык. Мына ошо жерден Омакемдин Евтушенко кандай мамиле кылаарын, Кайсын Кулиев кандай мамиле кылаарын, Давид Кугулдинов кандай мамиле кылаарын, Михаил Дудин кандай мамиле кылганын мына мен өз көзүм менен көргөн адаммын. Бу Омакем дагы көп тилдерге которулар, дагы поэзиясы Кыргыз адабиятынын алтын фондусуна берген поэзиясы Омордун дагы келечектеги жолун кеңейтер. Бирок Омар Акын бүгүн Кыргыз адабиятын дүйнөлүк деңгээлге чыгарып кеткен, бүркүт көздүү, чындыкты бетке айткан, талыбай эмгектенген, артында келаткан таланттарга эч качан ичтарлыгы жок, инисиндей бизге мамиле кылган, бизге устат Акын эле. Атаңдын көрүү дүнүйө 30 станция деп Омакем жазган эле. 30 деген сөздү Алыкул жазган эле. 30 жаштын ар жагында арман көп деп. Ал эми Омар Акын болсо 30 станция деп андан аркы дагы кыла турган иштери бар экенин жазып айтып кеткен эле. Ошол 30 станциядан кийин Алыкулду бу турмуш кандай чарчатса, Оморду дагы чарчатып, чарчоонун 100-чү ыры деп сыздады. Андан кийин Кыргыздын турмушунда эгемендик келгенде канчалык адабият менен маданиятка сок курулганын өзүнүн замандаштары Калый Молдобасанов, Эстебес Турсуналиевдердин образдары аркылуу адабиятыбызга маани бербесек, Кыргыз элинин келечеги тайкы болуп кала турганын тайманбай айтып кетти. Бу да болсо биздин жетекчилерге Омар Акындын мурас сөзү деп түшүнөбүз. Ылайым Кыргыз элинин келечеги кенен болсун. Мына тиги жерде Алыкенин сүрөтү турат. Алыкен менен Түгөлбай Аксакалдын тарбиясын көргөн Омар, Чыңгыз Айтматов менен ини досундай жүргөн Омар бүгүн бизди тыштап кетип атат. Эми тиги дүйнөдөгү жолу бейишин берсин жаратканым. Кылган эмгеги акталсын, ушул асыл акыныбыздын, асыл агабыздын. Арты кайрылуу болсун. Жердештердин атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Чыңгышев Турсунбек Чыңгышевич көрүлөт. Урматтуу эл журт, мен өтө толкундануу менен ушул микрофонго келип отурам. Чынын айтканда ишенбей турам. Чын эле мен ушул бүгүн Омар аламды узатуу жыйына катышып микрофонго келип отурам деп. Орустар айтат, незаменимых людей не бывает. Оказывается, бывает. Омар Султанов башкача адам эле. Бул жоготту, орду толгу жоготту. Мына алдыда сүйлөгөн жолдоштор бүгүн эл узакка сапар узатып жаткан Омар Султановдун ким экенин кенен кесири айтып беришти. Албетте 3-4 мүнөттүк сөздө
Омар ағама жазуучу, ақын, драматург, которбочу, коомдук ишмер катары толук кандуу мүнөздөмө бериш өтө татаал. Бул көп кырдуу таланты бар адамга кандай гана мактоо, жактоо сөздөрдү айтпайлы баардыгы азык кылат. Чыгармалары ондогон чет тилдерге, анын ичинен англис, немис, испан, орус тилдерине которулса, ырларына жазылган романдордун Кыргызстанда аткарбаган бир дагы атактуу артист калбаса, бекеринен элибиздин поэзияда тирүү классик аталбаса, Омар ағам Россиянын 4 шаарынын, Америка Кошмо Штаттын 1 шаарынын ардактуу аталган наамдарга татыктуу болбосо керек. Азыркы жаштар билбей калды го. 60-жылдары Советтер Союзунда Евтушенко, Ахмадуллина, Рождественский, Акулжава деген атактуу аябай популярдуу акындар чыккан. Мына ошолор менен бир катарда алар менен жолдошуп мамиледе болуп, чыгармаларын Москванын белгилүү Потехинский музейинин залында окуп, СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, державанын деңгээлинде улуттук намыска жарган акын эмес беле. Бир гана Иран Персияда эмес Омар аттуу улуу классик акынды кыргыз элинде жарата алат экен. Жалгыз эле Омар Хайам эмес, биздин өзүбүздө Омар болот экен. Ошол менен биз сыймыкталалы. Омар Султановдун бийликтегилердин саясат боюнча өз пикири бар аталымы. Чоңдорго жагабы жакпайбы, ага көп карабай өзүнүн түз позициясында турчу эле. Ошондуктан мындай бир-бирин айтып атпайбы. Акындары 60-жылдардын көргөн жокпуз ал учурдун жыргалын. Жүрдүк куулуп жалаң жеме тил угуп, азабынан куш жазган ырлардын деп. Омар ағам менен көп жылдары агайны болуп жүрүп, көп жолу пикир алмашып жүрдүк. Болор бала боголан дегендей, менин кичим экеним Барсукон айылында мектепте окуп жүргөндө эле чогуу окугандардын айтымында се газеталарга ыр жаза коюп, чыгармачылык талантынын булагы ага баштаган экен. Бул кишинин тамаша, бурч сөздөрү жалгыз менин гана эмес, жалпы элибиздин эсине көп жылдар калары шексиз. Омар Султанов жалпы эл журтубуздун сыймыгы, республиканын мактоо патриот экени шексиз. Буга мамлекетибиздин баардык аймактары жөнүндө кандай гана татыктуу чыгармаларды жаратпады. Омар ағам ыйык ысык көлүбүздүн тагдырына, анын экология проблемаларына өмүр бою болгон күчүн энергиясы аябай аракет кылды. 1986-жылы ошол эле авамдын эмилгеси менен эл аралык ысык көлдү колдоо комитети түзүлүп, төрагасы болуп Чыңгыз Айтматов шайламады. Ал киши каза болгондон кийин ал комитетти Омар ағам өзү башкарып келди. Ошол кездеги Оорулуу көл деген ырында айтып жатпайбы? Сен быйыл бир башкача көмүрөсүң. Жеңиңе жетип жетпей төгүлөсүң. Окшобой өзүң бир кездеги ооруга чалдыккандай көрүнөсүң. Көлдүн экология жөнүндө сөздөр көп, бирок иш жок. Мына бүгүн улуу акын менен коштошуп жатабыз. Ушундай күн болоорун ойчул философ абабыз билсе керек. Жазып атпайбы? Бош ысык көл, жолугушуу алдыда бош толкундар, сіздер да аман калгыла. Көрүнбөгөн бир бөксөрүү, бир өсүү энчиленген биздин кербес тагдырга деп. Дагы кийин айтып атат. Көтөрүлүп кан басым көтөрүлөт. Ойлогум келбей мен дагы өтөмүн деп. Жанды деле кейитпес жашык суроо. Жан чыкса, чыккан ал жан кайда кетет. Жан чыкса, чыккан ал жан кайда кетет деп. Жооп, аба, жаныбыз бул жерде, тирүү рух ушул жерде, биз менен аба. Эмне дейбиз? Бош боло бараба. Жетмиширетип бизди таштап кете бердик тиги дүйнөгө. Теңирим сага жанаттан орун берсин. Сенин ыйык көлүбүзгө арналган ырларың жетегиз. Жетегиз сени жер кайда? Барсуон капчыга келген ырларың эч качан унутулбайт. Жарык элесиң бизде түбөлүккө кала берет. Барган жериң жайлы болсо ба? Биз сени дайым эстеп жүрөбүз, унутпайбыз аба. Сөз туугандардын атынан аталаш иниси Туратбек Рахмановго берилет. Урматтуу кыргыз калкым,
абабыздын замандаштары. Мына 2 күндөн бери канчалык жүрөгүбүз өрттөнүп, ичибиз күйүп турса дагы жакшы сөздөргө бай, жакшы сөздөрдү угуп жатабыз. Абабыздын чыгармачылыгы, абабыздын адамгерчилиги мындан артагы өлбөй, өчпөй турганда ишенип атабыз. Негизи абабыз бизге чоң тарбия таалим берди. Турмуштун даңгыры жолуна салып берди. Biz ошону менен ушул заманда кадыр бартуу адамдардын айрымдарыбыз бирге болдук. Негизи мына 2 күндөн бери массалык маалымат каражаттарында Омар абабыз жөнүндө не деген кереметтер сөздөр айтылды. Не деген ырларынан үзүндөр окулду. Мына биз дагы ошолорго, ошол нерселерге угуп билип, ошол чыгармачылык адамдарга, замандаштарына терең ыраазычылык билдиребиз. Мына абабыздын даңкы мындан дардагы чыгармачылыгы өлбөй, мындан дардагы улана берет деп терең ишенебиз. Омар аба, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Биз сизге ыраазыбыз. Сөз туугандардын атынан Жүкешев Тыныбек Эрлет, Тосор коомунун жетекчиси. Арбаңыздар, кадырман калкым. Мына кыргыздын адабият сүйүүчүлөрүнө, кыргыз поэзиясын сүйүүчүлөрүнө өтөр оор күн болуп атат. Дүйнөгө шекер айлы Чыңгыз Айтматов менен дүйнөгө таанылса, Тосор айлы дүйнөгө Омар Султанов менен таанылып атат. Эми мына бүгүндөн баштап Омордун экинчи өмүрү башталды. Анткени артында ушу калдайып турган эл турат. Омордун ырлары ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө өлбөс өчпөс дейинче каларына биздин ар бир Тосор коомунун мүчөлөрү ушул жерде кайгырып турушат. Андыктан Омар абага ушул жерге көңүл айтып келгениңиздерге бардыңыздарга терең ыраазычылык. Омар ага кош болуңуз. Акынды өз ырлары менен узатпасак, тарых бизди кечирбейттир. Андыктан шакирттери кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров, жазуучу Дүйшөн Керимов. Озгондор бар сыйлык алган жагынан, Омар ага бирок ырдын кабылан, жүрөгүңдү дүкүлдөтүп чырылдап, дирүү чымчык учуп чыгат сабынан, таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кандай акын теңешет, дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Алатоонун таланттары жамырап, ала калбай болсун баары лауреат. Поэзия горизонтуна бирок сиз жылдырып баратасыз арыраак. Кош бол улуу акын Омар Султанов, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Рахмат. Омар Султанов, sen жөнүндө гениалдуу ыр түрмөгүнөн ушундай бир көңүл кайткан убак бар. Бир дүйнөдө жандай көрүп ишенген, жүрөгүңө мөңгү тоңуп турат кар. Айырмасыз ачкычы жок кишенден, болот кээде ушундай бир учурлар. Өзүңдү өзүң жокко санап кичирген, мүнүшкөрдөй колдонгушун учурган, ач бүркүттөй оостон жемин түшүргөн, болот кездер кайрат жанып кайгырган, оомак дүйнө ойдоңдай бир келбей, кагаз болуп сууга тийип айрылган, чайнап жатып тишик ташка тийгендей, магандай да керек суудай абадай,
Senin sözün, senin gana süylöşün, Toğtaladay, sammin eldüğü kaladay, Bul düğünün içindeki düğünömsün. O akındar ayayımdayım silerdi, Ok jolunday içke düşkön joluңar, Oyun aytıp ırın arnap jiberdi, Omor degen silerdim bir boruңar. Oyun aytıp ırın arnap jiberdi, Omor degen silerdim bir boruңar. Bugün Kırgız eli özünün чыган акыны Леке каршы Омор Султанов акыркы сапарга узатып атат. Көлдү, сүйүүнү жазгандар көп. Бирок биз студент-кездери 86-87 Омор Султановдун ырларын жатка айтып алып, бир-бирибизге айтып берген мода болчу. Омордун ырын окуган бир кезде мода болгон. Сүйүү ырларын. Айрыкча Сен жөнүндө поэма бул кыргыз адабиятындагы сүйүү жөнүндөгү эң бийик шедевр. Мындай илхам, мындай эргүү ошо көл аркылуу өзүнүн сүйүүсүн кусалыкты берүү, ага келиштирип Асанкалы Керимбаев оон жараткан. Бул өмүр бою кыргыз элин сезиминде кала берет. Көл жээги, касиеттүү көлдүн жээги, көрбөдүк эмнелерди айрылып ак сүйүү менен келдим сага, сүйүүңдү айлагып кайрып. Ошол ыры биздин жүрөгүбүздө кыргыздын поэзия барактарында жашай берет деп ойлойм. Биринчиден бүгүн кыргыз эли үчүн өтө өкүнүчтүү күндөрдүн бири десек болот. Кыргыз поэзиясынын классиги, жеке эле кыргыз классик эмес, түрк тилдүү элдердин классиги аталган Омор агай арабыздан кетип отурат. Албетте мындай асыл адамдар, мындай поэзиянын кырандары, адабияттын кырандары кылымдардан кылымга деле жашай берсе көптүк кылбайт эле, бирок өмүр бар жерде өлүм бар экен. Акыркы сапарын узатып жатабыз. Агай өзүнүн өмүрүн өрнөктүү жашады, аябай өрнөктүү. Кыргызга өлбөс казына калтырып кетти десек болот. Бизге батасын берди, биз сабактарын алып калдык. Эң биринчи ушул Бишкекке келгенде Омор агайдын сабактарын алганбыз. Ал убакта биз өзүбүздүн ырлар өзүбүзгө аябай окмуш көрүнө берчү, бирок Омор агайдын ырларын угуп, ал агай бизге сын айтып, могул ырлар жарабайт, буларды ыргытыш керек деп айткандан кийин биз көпкө чейин ыр жазгыбыз келбей, депрессияга түшүп калганбыз да. Анан мен ушул жашоодогу чыгармачылыкта эң чоң бактыларымдын бири Омор агайдын сабагын алып, анын батасын алып калгандыгын деп айта алам да. Ушу Сооронбай Жусуев баштаган залкалардын батасын алдык. Анан матадан өткөн ок батадан өтпөйт деген кыргызда кеп бар. Атан өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок. Ата өлсө бала бар, тону жерде калган жок дейт. Омор агайдын ырлары эч качан өлбөйт. Анын артында ушул поэзияда жолун улантып келаткан мына биз барбыз деп айта алабыз. Биз эч убакта бул жолдон чыкпайбыз. Жана Омор агайдын акыл насааты менен дагы чоң бийликтерди багынтабыз деп айта алам. Омор агайдын ырлары эстрадада болобу, фольклордо болобу, адабиятта болобу, поэзияда болобу ар дайым жылдан жылга тамыры терең кеткен тарактай улам сайын көрүнүп чыга берет деп айта алам. Агайдын ыйманы саламат болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Кыргыз барда Омор агай эч качан өлбөйт. Омор Султанов өзүнчө бир кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына, кыргыз саясатына өзүнчө бир эпоха болуп калган адам, эпоха. Мунун ырлары түбөлүктүү болуп калды. Бир 2-3 ыры бар, ушул ырлар 100 жылдан кийин да ырдалат. Бул керемет, кыргыздын керемети. Жана айтып атпайсызбы учурунда кыргыз кинонун керемети деп, Шамшиевди, Океевтерди. Бул ушу кыргыз адабиятынын керемети. Чыңгыз Айтматовдун тобундагы Чыңгыз Айтматовду улаган адам катары кичүү болчу да жашы боюнча. Анан мунун артынан келаткан муундар. Мына Карбалас Бакирова азыр ырын окуду. Мына ушулар эстафета уланып атат. Эстафета уланды. Бул топту башкарган адам, мындай адамдар топ башчы деп айтышат мындай адамдарды. Ошон үчүн бул мына узатып атабыз. Мен жакшы эле жашады десек болот. Сыйлыктарды эле алды, 2 жолу Манас орденин алды. Анан элдин сыйын көрдү, элдин урматын көрдү. Жакшы жашады, жакшы адам болушу, өзүнүн мүнөзү да эркекче жүргөн адам эле. Мен муну менен көп сырлашып эметип калгам. Жаш кезинде дагы, кийинки дагы